Соңғы сааттарға алынған жаңалықтардың күндүзгү берүүсүн түз эфирде таныштырабыз. Саламатсыздарбы? Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Түркиянын башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолукканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык өлкө башчылары кыргыз-түрк кызматташтыгы боюнча сүйлөшүп, саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы байланыштарды бекемдөөгө токтолушту. Садыр Жапаров көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндары жогорку деңгээлде уюштурулганын белгилеп, ал адамзат цивилизациясынын мурасы катары дүйнөдө этноспорт жана этномаданий кыймылды өнүктүрүүгө багытталганын белгиледи деп жазылат маалыматта. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкө башчысы стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо, эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүккө жана гүлдөп өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатында дүйнөлүк аренада диалогко жана кызматташууга умтула тургандыгын ырасташкан. Белгилей кетсек, учурда Түркиянын Изник шаарында көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндары өтүп жатат. Анын салтанаттуу ачылышына Садыр Жапаров дагы катышкан. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев $110,000 пара алды деп шектелип кармалды. Учурда аткаминер 48 саатка камакка алынды. Кармалган министрдин баш коргоо чарасы жакынкы күндөрү сот органдары тарабынан аныкталат. Бул арада президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев президенттин Бейшеналиевдин кармалган жагдай тууралуу кабардар экенин билдирди. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев пара алууга шек саналып кармалды. Аны кармоо операциясын Ички иштер министрлиги жүргүзгөн. Министр атамекендик жогорку окуу жайларга чет өлкөлүк студенттерди кабыл алууда $110,000 пара алды деп шектелүүдө. Көп өтпөй Ички иштер министрлиги Алмазбек Бейшеналиевди колго түшүргөн учурдун видеосун жарыялады. Чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына кабыл алууда өзгөчө ири суммадагы пара алуу фактысы боюнча иш иликтенүүдө. Иликтөөнүн алкагында Билим берүү жана илим министри пара алуу фактысы боюнча ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан кезектеги параны алып жаткан жеринен кармалды. Ал эми министрдин кармалышы тууралуу коомдо эки ача пикирлер айтылууда. Бул арада президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев президент Бейшеналиевдин кармалган жагдайы тууралуу кабардар экенин билдирди. Анда бул иш боюнча ар тараптуу иликтөө камсыз кылынаарын белгилеген. Siz bu ülkede para koşuyor musunuz? Алмазбек Бейшеналиев 2020-жылы билим берүү министри болуп дайындалып 1 жыл иштеген. 2022-жылы кайрадан министрлик кызматка келген. Бул тармакта бир катар реформаларды өткөрүүнүн аракетин көрүп жаткан. Ал эми эксперттер билим берүү тармагы коррупциялашып кеткендигин белгилешет. Сиз айтып аткан жанагы жерлерде кайсы бир окуу жайлардын жетекчилери, өкүлдөрү, декандары акчаны алып аткан бул күн сайын чыгып атат, чыгып келген. Ошондуктан эми кантебиз ар ким өзүнүн ошол мыйзам алдындагы жоопкерчилигин сезиш керек. Өзгөчө ошол мамлекеттик кызматтарда отуруп аткан мына ректорлор, проректорлор, декандар, мен айтып атпайм, бул системада иштеп жүрүп, кимдин кандай бул коррупцияга барууга мүмкүнчүлүгү бар экенин мен билген киши катары айтам. Өткөнгө салават дейбиз. Бүгүн талап жаңыча коюлуп аткандан кийин бир элди карайлык бир атарабызды карап бир оңолуу жолуна түшөлү деген ар кимдин өзүнүн жүрөгүндө болуш керек да. Балким быйыл үй алат окшойм деп сүйүнүп отурдум эле. Бул билим берүүдөгү пара менен кармалган биринчи жагдай эмес. Буга чейин студенттерден пара алып үй алууну көздөгөн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Оштогу филиалынын деканы Гүлмира Эркулова кармалган. Ага Ош шаардык соту 400,000 сом айып пул салган. Шаардык сот аны үй камагына бошоткон. Көп өтпөй Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовский коррупцияга шек саналып кармалган. Атайын кызмат директор окуучулардын ата-энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схема аныктаган. Шектүү мыйзамсыз мүлкүн жашыруу максатында аларды жакындарына каттаткан. Тергөөнүн жүрүшүндө анын жана жакын туугандарынын менчигинде 35тен ашык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк жер тилкелери, дүкөндөр, автоунaalар, үйлөр жана батирлер бар экени аныкталган.
Учурда Бейшенариев бактылуу кармоо жайына киргизилгени маалым болду. Кармалган министрдин баш коргоо чарасы жакынкы күндөрү сот органдары тарабынан аныкталат. Бейшенариевдин тушунда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан алынып, сынак менен кайра тандалган. Ошондой эле ал Кыргызстандын билим берүү системасына 12 жылдык окууну киргизүүнү сунуштаган. Алмагүдерке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, министр Алмазбек Бейшеналиевдин иши калыс иликтенишин камсыздап берүүнү суранышты. Текст түрүндөгү кайрылуу жана аны коштогон видео мекеменин Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун атына жолдонду. Министрликтин кызматкерлери Бейшеналиевдин реформачыл жетекчи катары мүнөздөп, ал билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштаганын белгилешкен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1 октябрдан тарта чек арада иштеген аскерлердин айлыгы 2 эсе көтөрүлөрүн айтты. Ал Лейлек районунун Кулунду айлы аймагына караштуу Максат айылында болду. Жапаров менен жолуккан жергиликтүү тургундар чек арачылардын айлыгын көбөйтүү маселесин көтөрүштү. 16 000 сом айлык алып жаткандар эми 38 000 сом алат. Лейлек менен Баткенге 2 коэффициент кошулат. Ошондо алар 76 000 сом алышат, деди Жапаров. Акылбек Жапаров 29 сентябрда Лейлек районуна барды. Ал куралдуу кагылышта жабыркаган аймактар менен таанышууда. 30 сентябрда Баткен районунда болору расмий кабарланган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. 3-4 жерге барып келдим. Үйлөрдүн баарын кышка чейин ордуна коюп беребиз. Ремонт кылган ремонт кылып, жаңы салгандарын жаңы салып. 426 үйдү жаңы салабыз. Былтыркыдай сэндвич панел кереги жок, кирпич менен үстүндө бетон кылып бергиле деп турсуңар. Мен ошондой маалымат беришти, биз ошого киришип атабыз. Цементтерин сүйлөштүк, кирпичтердин баарында сүйлөштүк. Айтор баарыбыз биригип, эми өзүбүздүн бир туугандарыбызга кышка чейин үйлөрүн салып беребиз. Буга бир 3 миллиард сомду которуп коюп келдим я. Ошо кем карыштарды болсо, ошолорду бүтүрөлү деп. Анан социалдык объектилердин баарын кайра ордуна коебуз. Ордуна коюп тургузабыз. Чегарачылардын зарплаталарын баарын көтөргүлө дейт. Биз азыр 1 октябрдан 2 эсе көтөрдүк. Бир 14-15 миң алып аткан сержант азыр прапорщик контрактник. Бир 38 миң сом алат. Лейлек менен Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн баары ошо 2 деген дагы коэффициент кошулат. Бир 70-80 миң, 60 миң сом тегерегинде алышат балдарыбыз. Азыр Орусиянын Астрахань облусунда Казакстан менен чегарага жакын жайгашкан Карузек көзөмөл өткөрүү жайында мобилизация пункт ачылат. Бул тууралуу аймактын губернаторунун администрациясына таянып РИА Новости жазды. Көзөмөл өткөрүү жайында федералдык каттоодо тургандардын документтери текшериле баштады. Ошондой эле аскерге чакыруу талаптарына туура келгендер чек арадан өткөрүлбөй жатат. Жакын күндөрү Орус-Казак чегарасында убактылуу мобилизация пункту түзүлүп, чакыруу кагаздары бериле баштайт деп жазылат маалыматта. Бийликтин маалыматы боюнча чек арада жеңил автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Алар менен катар жүк ташуучу машиналарда кезекте турат. Буга чейин Казакстан бийлиги өлкөгө мобилизациядан качып келген жарандарга издөө жарыяланбаса, аларды Россияга кайтарбай турганын билдирген болчу. Акыркы сааттарга алынган кабарлар менен ушулар болду. Маалыматтар Ош ТВ телеканалынын расмий сайтында, социалдык баракчаларында жана YouTube каналдарда жүктөлөт. Биз менен бирге болуңуздар.